жылда эле эмне эгебиз, эмне эксек күздө арзан болбойт деген маселе туулат да. Анан кандай азык түлүктүн түрлөрүн эксек мындай натыйжалуу күзүндө сата алабыз. Быйыл эмне эгиш керек? Киреше бере турган өзүнүн областында, райондо жогорку түшүм бере турган айыл чарба өсүмдүгүн эгиш керек. Бир. Ал кайсылар дегенде биз ар бир районго, ар бир областка ошол адистештирүү боюнча кайсыларды эгиш керек экенин бердик. Маалыматты кайдан алат элдер? Биздин айыл чарба башкармалыгына берип атабыз, биз атымдерге айтып атабыз. Мондай кылгыла. Себеби, мисалы карасаңыз, мисалы үчүн помидор дейlik, мына бул жерде аябай жакшы өсөт, чүйдө. Ал эми ат башыда эч качан жакшы өспөйт. Күнөс кана түштүк областтарыбызда кирешеси көп болот. Ал эми ошондой күнөс кананы ат башыга коюп алсаңыз кандай болот? Сиз банкротсуз да. Эми үчүн дебейсизби? Себеби күнөс кананын негизги чыгымы бул жылуулук. Сиз ошол ат башынын шартында же болсо нарындын алсараак да, же чоң алайдын шартында ошол жерге күнөс кана коюп алсаңыз, сиз банкрот эле болосуз. Жылуулук топтой албайсыз. Аган ошончо көмүр чагып атып, отун жагып атып, анын баары акчада. Ал эми биздин, мисалы үчүн, Лейлекте, Баткенде, Кадамжайда, же болбосо Араванда эмне үчүн жакшы? Ал жерде жылуулук көп. Туурабы? Эмне үчүн чүйдө көп күнөс каналар. Ошолор келечекте ушул жакта да. Анан эми, мисалы үчүн, чүйдө карала уйлар көп. Голштин уйлары көп. Ошол эле уйду мен бүгүн эле эртең менен сүйлөшүп отурдум, бир нарындык жигиттер келиптир. Аскар Спарович, биз ошол Голштин фристы алып барып ат башынын шартында багалы деп атабыз дейт. Мен айттым, байке, болбойт ал. Чыдабайт. Ал жерге чыдаса дагы, ал бияктагыдай сүт бербейт. Сиздер ошол жерде эт сүт багытындагы породадагы уйду алып баргыла. Ал кайсылар? Министрликтин буйругу менен бекитилген породалар турат. Ар бир областка ушул породалар баккыла деп турабыз биз. Себеби кесипкөйлөрдүн, специалисттердин сунуштары менен, далилдөөлөрү менен чыккан. Туурабы? Мына ушундай да. Эмне үчүн Жайыл районунда картошка сепкенге кирешелүү эмес. Себеби аякта ысык. Аякта суу жетпейт. Картошка кеминде жакшы болот. Картошканы кеминде егиш керек. Туурабы? Мына ушундай да. Ал эми помидорду мына ушул чүйдө егиш керек. Демек, ар бир райондун өзүнүн адистештирүүсү, чарбагерлери ошол өздөрүнүн райондагы айыл чарба министрлигинин өкүлчүлүгүнө барып маалымат, консультация алса болот экен да. Биз мына ошону азыр алса болот, биринчиден. Экинчиден, ошол жерге баягы элдерге консультация бере турган борбор уюштуруп атабыз. Биздин райондук агрардык башкармалыктардын базасында ошого даярдык көрүп атабыз. Фермер келгенде ошол жерден толук маалымат алыш керек, жардам алыш керек. Ошолор аркылуу дыйкандар өзүнүн эле смартфонунан же болбосо телефонунан эле таап алыш керек баарын. Көрүп атасызбы, жана дыйкан бот деген, дыйкан дос деген. Мына ошонун баардыгы азыр агроном, ученый агроном дегенди даярдап атабыз. То есть твой агроном дегенди. Барып, сиз айтасыз, мен Али Токтокунов, баланча район, баланча жерде жеримде эмне себеп? Чыгат. Али, сиздин жериңизден кунардуулугу мындай, суунун жетиштиги быйыл болот же болбойт, ошондуктан сиз дарбыз экпеңиз а жерге, быйыл арпа себеңиз. Ошондо банкрот болбойсуз деп чыгат.